Сокулук районунун Жаңы Жер айылында адам өлтүрүү фактысы катталганын Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. 22 сентябрда Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө Бишкек шаарындагы клиникалык ооруканага Жаңы Жер айылынын тургуну 1954 туулган Аанын курсагына ок тийип жансыз денеси жеткирилгени маалымдалган. Дагы бир тургун 1986 туулган ГМ да октон жаракат жеткирилген. Ал оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жаткырылган. Аталган факты Сокулук райондук милициясында катталып, кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголгон. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө окуя айылдаштар жаштардын ата-энелеринин ортосунда болуп, муундар арасында улууларды сыйлоо эрежесин сактабагандыктан чыр-чатактар болгондугу аныкталган. Окуяга катышкан эки тарап тең бир улуттан, алардын ортосунда мурда эч кандай чыр-чатак болгон эмес. Учурда окуянын бардык катышуучулары аныкталып, бардык зарыл болгон тергөө амалдары жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Кылмыш иликтөөнүн жүрүшү жана жүргүзүлүп жаткан бардык иштер ИИМ жетекчилигинин көзөмөлүндө. Бардык тергөө иш-чаралары аяктагандан кийин кошумча маалымат берилет. Израиль методу менен тери ооруларын дарылаган мыкты косметолог, дерматолог эжебиз Айзада Давлетова атайын Бишкек шаарынан келип, Ош шаарынын тургундарын Курманжандатка көчөсү 121ден 22-синен 25 сентябрга чейин дарыланууга чакырат. Сиздин бетиңизде кандай гана көйгөй болбосун, аны дарылап айыктырат. Брыш, так, угри жана башка ушул сыяктуу тери ооруларын айыктырган 10 жылдык стажы бар Мерим Давлетованын бир тууган эжеси сиздердин баарыңыздарды күтөт. Төмөндө турган номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. 25 сентябрга чейин барып жетишип калыңыздар. Деген бул Мерим Давлетова клиникасына 1,5 жыл уже барып жүрөм. Мурда сабакка барбай бетим аял ириңдеп, анан бияка келгенде биз көптөн врачтарга барып кылчук, бирок алар так жардам бербеди. Анан Мерим Давлетова келгенде бир айдан кийин уже бетим жакшы болуп, ириңдер кетип, анан сабакка барып баштаган. Сабактан көптөн калып, анан жакшы болуп калды. Ушул жака келгиле, силер деле айткан келсе.